Зордук зомбулук үй бүлөнүн гана эмес, бүтүндөй коомдун көйгөйү. Анын алдын алуу үчүн көйгөйдү жашырбай ачык айтып, ар бир жаран өз укугун жана жоопкерчилигин билиши маанилүү. Ушул максатта Садыр Аке айыл аймагында ички иштер органдарынын кызматкерлери жана социалдык кызматкерлердин катышуусунда зордук зомбулукка жол жок аталышындагы семинар уюштурулду. Иш чаранын жүрүшүндө зордук зомбулуктун түрлөрү, анын адамга жана үй бүлөгө тийгизген кесепеттери, ошондой эле мындай көрдүштөрдү алдын алуу жолдору тууралуу кеңири маалыматтар берилди. Биздин максатыбыз бул элди, коомчулукту ошого тарбиялоодо, баягы зордук зомбулук көп болбосун, кандай жолдор менен өзүнүн укуктарын билсин деп ошон үчүн ар кайсы тармактан кишилерди чакырып, ушул семинарды уюштурдук да. Жалпысынан биздин эл көпчүлүгү келе алды, мугалимдер, аялдар кеңеши, аксакалдар соту. Анан бизде ошо айыл аймакта атайын зордук зомбулук боюнча комиссия бар. Алар алдын ала иш алып барабыз. Ошол иштердин бири деп эсептейм. Себеби зордук зомбулук эч бир айыл аймакта болбосун. Үй бүлөдө жакшы болсо ошол зордук зомбулук болбойт да. Анан экинчиси жанагы ичкилик, анан беркиндей жанагы банк заттын метип алгандарды ошолор көрсөтүп атат да. Турмушту мындай талдап билүүсү керек да. Өңгөчө мисалы үчүн жетекчи болуп метип жүргөн үй бүлө ээси болгон эркек адамдарга да. Азыр эми бизде могу биздин кийинки жаштарга баарын эле айта албайм дечи, бирок ошолордун арасында бар да мындай кайдыгерлик көп болуп атат да. Анан жалкоолук көп да. Айыл аймагында зордук зомбулукка байланыштуу быйыл 22 факт катталган. Бул көрсөткүч аталган аймак үчүн жогору экенин адистер белгилеп, мындай көрүнүштөрдү азайтуу үчүн түшүндүрүү иштерин күчөтүү зарылдыгын айтышты. Үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча биз тараптан ушул жылы эле 6 жолу үй бүлө аталышындагы иш чара өткөрүлдү. Андан тышкары форумдар, айылдарда, айыл өкмөттөрдө, жерлерде ушундай иш чаралар жүргүзүлүп атат. Бул жерден баары ушу Кыргыз Республикасынын үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча мыйзамында көрсөтүлгөн субъектилерден катышып, элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ушундай семинарларга толук кандуу катышып, жерлерде өткөрүлүүдө. 22 учур катталган, 22 учурдун бардыгына коргоо ордери берилип, тобокелдиктерди балоо протоколдору түзүлгөн, укук бузуу протоколдору түзүлүп, андан ары жаза чаралары колдонулган. Эң башында элечи биз азыркы учурдачы адамдар баалуулуктарды, материалдык баалуулуктарды, башка баалуулуктарды биринчи коюп, адамдык баалуулуктарды башка бир кезекке коюп атабыз да. Аял кишилер, эркектер, аялдарды, балдарды өзүнүн жашына жараша талаптары, зарылчылыктарын биз мындай так даана билбей атабыз, тааныбай атабыз. Эгерде тааныганыбызда мынчалык менин оюмча чыр чатактар азыраак болмокто. Ошол психологиялык акыбалдар, андан тышкары дүйнөлүк, азыркы учурда социалдык көп информационный эмеде алымда жашап атпайбызбы? Ошолордун таасири адамдардын тез өзгөрүшүнө, баалуулуктардын тез өзгөрүшүнө түрткү болуп атат. Зордук зомбулукка каршы күрөшүү көйгөй жаралгандан кийин чара көрүү эмес, анын алдын алуудан башталат. Үй бүлөдөгү ынтымакты сактоо, укуктарды урматтоо жана кайдыгер болбоо зордук зомбулуктун алдын алуунун негизги шарттарынын бири. Медербек Кеңешев, Айбек Турдакунов, Мадина Абакирова, Ысык Көл жаңылыктар үчүн Ысык Көл районунан.